Кыргызстан аймактарындагы иш-чараларга республикалык маалымат каражаттары тарабынан дайыма эле жетиштүү көңүл бурула бербейт. Айрыкча шайлоолордо мыйзамсыз көрүнүштөр аймактарда көп катталат. Алар менен күрөшүү жеңил эмес. Көп өткөн жылы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоолорго 3000ге жакын байкоочуларды даярдап, шайлоо учурунда 800дөн ашуун бузууларды аныктады. Былтыр жыйынтыгы жокко чыккан 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Ош шаарындагы участкалардын биринде клубдун журналисттерине түз эфир жасоо маалында белгисиз 2 киши кол салып, смартфондорун тартып алышкан. Биз журналисттерибизди алганга эч кандай акыбыз жок. Ош милициясына арыз жазылганы менен тергөөчү ишти иликтебей туруп эле кыскартып салган. Бирок биз кол салгандарды таап, алар биримдик үчүн иштеген ошол кездеги мамлекеттик кызматкерлер Достук Жолдошов жана Манас Алмаматов болгонун аныктадык. Бул окуя укук коргоо органдары да, прокуратура да журналисттердин укуктары жана коопсуздугун коргоого кызыктар эмес экенин көрсөттү. Биздин милдет куугунтуктардан тайманбастан окуяны чагылдыруу жана маалымат берүү. Аймактарда акыйкаттыкка жетишүү Бишкектегиге салыштырмалуу оор. Анткени коомчулуктун көңүлүн бурдуруу, окуяны республикалык деңгээлге жеткирүү кыйла кыйын. Демек биз журналисттер менен, айрыкча аймактардагы журналисттер менен тилектештикти бекемдешибиз керек. Журналисттерди коргоо менен өлкөбүздүн ар бир жараны чындыкты коргой алат.